Индиянын түндүк чыгышындагы Бихар штатында бир айдан бери болуп жаткан ысык аптап 70-тен ашык адамдын өмүрүн алды. Бул тууралуу Синхуа маалымат агенттиги жазды. Маалыматтарга ылайык, айрым аймактарда абанын температурасы 50,8 градуска жетип, Индиянын тарыхында рекорддук көрсөткүчкө жакындаган. Буга чейин Индиядагы аптаптан 36 киши каза тапкандыгы айтылган болчу. Ошондой эле бүгүн Индиянын медициналык уюму дарыгерлердин коопсуздугун талап кылып, 24 сааттык нааразычылык акциясын жарыялады. Алардын айтымында дарыгерлер бир күндө 30-40 миңден ашуун бейтаптык кабыл алууга мажбур болушууда. Казакстандын Костанай шаарындагы техникалык тейлөө станциясында жарылуу болуп, 7 адам жабыркады. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Маалыматтарга ылайык, бүгүн саат 12:00 чамасында 2 кабаттуу тейлөө станциясы жарылган. Куткаруу иштерине өрт өчүрүү жана саламаттыкты сактоо кызматынан жалпы 98 адам жана 30 техника тартылган. Станциядан 9 газ баллону башка жакка көчүрүлгөн. Ал эми имарат толугу менен урап түшкөн. Саламаттыкты сактоо кызматкерлери билдиргендей, 7 адам ар кандай жаракат алган. Алардын экөөсүнүн абалы оор болгондуктан жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Айрым маалыматтарда бул жерде тест атым күркөөсү жана техникалык тейлөө станциясы жайгашкан айтылат. Ошондой эле ошол күркөөдө газ түтүктөрүн орнотуп жаткан деген билдирүүлөр да бар. Орусия чоң держава катары Казакстанга абдан керек. Мындай пикирин Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Евроньюз каналына берген маегинде билдирди. Касым-Жомарт Токаев Казакстан менен Орусиянын мамилеси тууралуу айтып жатып, Путиндин чакыруусу менен президент катары алгачкы сапары дал ушул өлкөдө болгондугун белгилеген. Ошондой эле эки өлкө бири-бирине болгон муктаждыкты сезип тургандыгын кошумчалаган. 15 июнда Словакиянын жаңы шайланган президенти Зузана Чапутова ант берип, кызматына киришти. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматтарга ылайык, 45 жаштагы адвокат жана коомдук активист Зузана Чапутова Словакияда өткөн президенттик шайлоодо жеңишке жеткен. Шайлоонун экинчи турунда ага жарандардын 58% добуш берген. Ал өлкө тарыхындагы мамлекетти башкарган алгачкы аял президент болуп калат. Словакияда президенттик шайлоонун биринчи туру 16 мартта, экинчи туру 30 мартта өткөн.